Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Кыргыз тили сабактын темасы синонимдер. Синоним деген сөз грек тилинен синонумос, атташ деген сөзүнөн кабыл алынган. Синонимдер жазылышы ар башка, бирок мааниси бирдей же жакын болгон сөздөр. Мисалдарды карайбыз. Тамак, аш, ат, ысым, мейман, конок, жардам, көмөк, кыштак, айыл. Синонимдердин түрлөрү. Биринчи, толук синонимдер. Мааниси жагынан бири-бирине өтө жакын келип, сүйлөмдө бири-бирин алмаштыра алган синонимдер толук синонимдер деп аталат. Мисалы, алыс, ыраак, карышкыр, бөрү, кубан, сүйүн, шаар, кала. Экинчи, толук эмес синонимдер. Айрым учурларда мааниси жагынан бири-бирине өтө жакын келип, бири-бирин алмаштыра алса, башка учурларда бири-бирин алмаштыра албай, бөлөк мааниге келип калган синонимдер. Мисалы, туура сөз, адилеттүү сөз. Бул жерде сөз деген сөз менен бирге келгендиги үчүн туура менен адилеттүү синоним сөздөр. Бирок алар дайыма синоним эмес. Көңүлсүз адам, кайгылуу адам. Бул мисалда көңүлсүз менен кайгылуу синонимдер. Ал эми көңүлсүз иш менен кайгылуу иш десек, көңүлсүз менен кайгылуу синоним болбойт. Үчүнчү, контексттик синонимдер. Өзүнчө турганда бир мааниге келбеген, бирок контекстте, сүйлөмдө же текстте автор тарабынан бир мааниде колдонулган сөздөр контексттик синонимдер деп аталат. Мисалы, бала бакчага барып каралдымды алып келейин. Каралды деген сөздүн негизги мааниси жөлөк. Ал эми бул жерде каралды бала деген сөздүн синоними катары колдонулду. Ал жүрөк үшүн алган бөрү болуп калыптыр. Бөрү бул жерде каракчы деген мааниде колдонулду. Синонимдердин кошумча өзгөчө түрлөрү дагы бар. Синонимдин өзгөчө түрүнүн бири бул табуу. Табуу салтка, динге жана башка шарттарга байланыштуу тыюу салынган тергеме сөздөр. Мисалы, учук, көкүрөк оору. Салтка байланыштуу учук деген оорунун атын атасак, бардыгын каптап кетет деп, көкүрөк оору деп тергешкен. Карышкыр, улума. Эгерде карышкырды атын атай турган болсок, королго келип, малдын баарын кырат деген ишеним менен анын атын атабастан улума деп тергешкен. Жолборс, кара кулак. Синонимдин өзгөчө түрлөрүнүн экинчиси бул эвфемизм. Эвфемизм жумшартылып, сылык түрдө айтылган сөздөр. Мисалы, катын алуу жумшартылып үйлөнүү деп аталган. Өлүү дүйнөдөн кайтуу, сокур, азиз. Бышыктоо үчүн көнүгүүлөр. Биринчи, сүйлөмдөгү асты сызылган сөздөрдүн синонимдерин тапкыла. Мисалы, чоң шаарда жашаш кыйын. Чоң деген сөздүн синоними ири. Мына ушундай кылып калган сүйлөмдөрдү аткарасыңар. Экинчи, асты сызылган сөздөрдү жумшартылган формалары. Башкача айтканда, табуу, эвфемизм сөздөрү менен алмаштыргыла. Мисалы, бечара ишинен кубаланыптыр. Бечарага ишинен арыз жаздырыптыр. Калган сүйлөмдөрдү дал ушундай кылып аткарасыңар.